Günlerden birinde mындай жомок болуптур. Тетрегилди өт. Кайда жүрөт? Жарым сааттан бери издеп атам. İzdебеген жерим калбады. Жанчар дейм. Кайда жүрөсүң? Эки кой болсо да тоого айдап бар. Кишине оттоп келсин. Макулбу? Кеч киргенде кайта боз үйгө айдап келесиң. Ошентип дөбөт. Тоолорго койлорду айдап кетет. Айжарык, кызым, бери келчи мага. О, апа, угуп атам сизди. Сен баланы карап тур, Айжарык. Мен болсо тайнеңе барып келейин. Кечке жакын буюрса келип калам. Бирок сен алыс кетпе, боз үйдө бол. Ага чейин буюрса атаңда келип калат го дейм. Макул эне. Ошентип жылкыны минип алып, Айжарыктын энеси жолго чыгат. Ошол убакта боз үйдө шакалап турган кызыл беттүү желмогуздун кызматкери боз үйгө жакындап келе калат. Кызыл беттүү желмогуз кичинекей нарестенин жегенде жашарам деди эле, эми чуркап барып айтайын, бул жакта нарестени таптым деп. Ошентип чуркаган бойдон кызыл беттүү желмогузга кетет. Бери келиңиз бул жака. Сизге айта турган сөзүм бар. Ай эмне болуп кетти ай? Тынчылык элеби я? Адамдын нарестесин жесем, жашарам дебедиңиз белеңиз. Таптым мен ушул нарестени. Азыр ата энеси жок кичинекей кыз эле карап атат. Чын эле кичинекей кыз менен калдыбы я? Ооба, кургак тоолорду ашсаңыз, ушул жалгыз боз үйдү табасыңар. Аны угуп алып, кызыл беттүү желмогуз жолго чыгат. Мына кургак тоолор. Ошол боз үй болсо керек да. Тетикил жакта бир кичинекей кыз жүрөт, нарестени көтөрүп алып. Мени тааныбас үчүн бетке кийме кепти кийип алайын. Мына, эми мени эч ким тааныбайт. Ай кыз, мен аябай суусадым. Мен алдыга кичинекей нарестеңди кармап турайынчы, сен болсо мага боз үйдөн суу алып келип берчи. Суранам сенден. Макул. Качтым дейм, качтым. Бул кайда кетип калды? Мени алдап нарестени урдап кеткен турбайбы? Ошол убакта Айжарыктын атасы келип калат. Ай кызым, эмне болду сен менен? Эмне кийлеп атасың, ия? Айжарык бүт болгон окуясын ыйлап айтып берет. Чоочун адамдар менен сүйлөшпө деп айтпадым элем сага, кызым. Жылкысын минип алып, желмогуздун артынан кубалап жөнөйт.
кетип калайын деди. Наристени бийик чөптөргө катып коюп кечирээк келип алып кетейин. Кийинчерээк ыйлап аткан наристени койлорго кайтарып жүргөн Дөбөт Жанчар таап алат. Анан Жанчар койлорду бозине айдап, наристенин да жеткирип барат. Айжарык менен энеси кучакташып ыйлап атканда, наристени көтөрүп алып, Жанчар келип калат. Эне караңызчы, наристе. Ай Жанчар, Азамат. Ай Азамат, Жанчар. Жарайсың. Бир топтон кийин атасы келип калып айтат. Азаматсың, Жанчар. Наристени таап келгениңе рахмат. Наристени тапкан жерди көрсөт мага. Ал Желмоос ал жака сөзсүз кайтып келет. Ушул жактан аны кармаш керек. Макулбу, Жанчар? Ошентип Дөбөт экөө жолго чыгат. Бул жерден баланы таптың белең. Эми азыр могу бутакты мен бычак менен түздөп, арканды байлап, ушул Желмоозду күтөйлү. Сен болсо тетиги чөптөрдү жашын тур. Макулбу? Мына даяр болду, Жанчар. Эми эч жака кача албайт бул Желмооз. Жүр, жашынайлы. Мен ышкырганда мага жардам бересиң. Бир нече убакыттан кийин наристени издеп Желмооз келип калат. Баланы ошол жерге катпадым белем. Жок коя. Табылбады коя. Дагы издеш керек бул бийик чөктөрдү. Бул кызды. Же бирөө көтөрүп кетип калды. Желмооз, колго түштүңбү я? Но бычак менен муздап салайынбы сени? Бала урдаганды көрөсүң эми. Айт батыраак, эмне кылайын сен менен бул жактан? Я, жок, мен сени муздабайм. Мен сени ушул бакка байлаган бойдон таштап кетем. Сени жырткычтар таласын. Кой берип койчу мени. Мен башка наристелерге кол салбайм. Жок, Желмооз. Сага, анан сага окшогондорго ишенич болбойт. Жашарым деп дагы канча наристени урдайсың. Жакшы кал. Бошот дейм сага. Жырткычтарга мени калтырба. Оп койчу мени. Суранам сенден. Дөбөт менен кожоюну Бозиге аман-эсен кайтып келишет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.